Жашоо убактылуу, өмүрү кыска. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям A'maru ummati bayna 60 ve 70. Menin ümmetimdin ömürü, jaşı 60 menen 70'in ortasında deydi. Menin ümmetimdin jaşı 60 menen 70'in ortasında deydi. Hazır eğer kol kötörgülü 60'tan aşkılanlar desem, meçitte hazır 40%, 50% kötörüşü mümkün. Birok, uşul kıska ömürde dağı, ölböçüdey jaşap, dünyaga berilip, ibadatыбызга, үй бүлөгө, бала чакага көңүл бурбагандар дагы толтура. Харун Рашид, адилеттүү падыша, Харун Рашидтин доорунда, Харун Рашидтин жакыны болгон Бахлул деген девана жинди деп коет, бирок бул аулиялардан болгон Бахлул деген өткөн. Харун Рашид мына ошол Бахлулга кайрылып, агасынын баласы, ал Бахлул узун көйнөк кийип, ичине ыштан кийбейт экен, шым кийбейт экен. Ey, men padişah olsam, adamlarga men uyat kılıp büttüğün, mana akağın balası, şım kiybey jüret dedirip. Şım kiyip alçı dese, şım kiye turgan bolsa bana 2 şım gerek. Birini çeşsem, birini kiyişim gerek. Ama makul men alıp vereyim. Bir şımdı saktaş üçün, sandık gerek. Makul sandığını da alıp vereyim. Sandıkты kötörüp жүрmek bilem, sandıkka üy gerek. Makul üydü salıp vereyim. Emi üy özü tura örbeyt, ağa karol gerek, akrana gerek. Makul akrananı da böldütüp vereyim, koyup vereyim. Bahlul karap durup Harun Raşid padişaga, uşunun bardığı bir iştan üçün mü degen eken. Sandık, ağa karavul, üy. Uşunun bardığı menke turgan bir iştan üçün mü? Dünyanın ötüp kötü. Ahiretteki jırgalçılık, je azap, uşul bir iştan menen alek bolu ötközöre turgan nerse okuday bergen ömür deptir. Çındığında bugün kızımdı jakşıraak turmuşka uzatam dep 2 yıl 3 yıl migrasiyada жүрgөндөр бар. Garnitur alıp berişim gerek eken, türeski gilem alıp berişim gerek eken dep. Kız algan azamatlar dağı bugün üydün razmerini aytat eken. 3'e 7 gilem alasın dep. Sen gilem alıp atasın mı, garnitur alıp atasın mı, kız alıp atasın mı? Emin üçün bugün ajırashуу köp. Tarbiyası menen alek bola turgan ata, tarbiya menen alek bolboston gilemi garnituru menen жүрgöndügü üçün. Kızım köyüңdü möntüp sıyla. Apаңнан болған нерсени үйрен деш керегиле. Анын ордуна кудагыйын аста пас кетип калбайын, башка кылып калбайын. Азыр кыз узатуу деген чыгыптыр. Кыз узатуу өзүнчө bir той, эртеси күнү күйөө баланын үйүндө өзүнчө той. Экөө 2 ресторанда. Анан статистиканы карасак, өзгөчө түштүк эле биз Ноокат Араван статистика боюнча Ош жергеси, Ош облусу алдыдабыз ажырашуу боюнча. Жараткан талап кылган жол менен жүрбөгөндө ушундай болот. Инналлаха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах таала бир коомду өзгөртпөйт. Ал коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө. Бүгүн тарбия менен башка менен алек боло турган инсандар бир дүйнөдө арзубаган нерсени деп Бахлул айткандай, бир ыштандын айынан бир өмүрдү өткөрүп бергендер. 70 жылдык өмүрдү жакшыраак үйдө жашайм, куртойраак машина менен, куртойраак машинама номер алам деп өткөзүп бергендер бар. Ошонун бардыгы арзубаган нерсе. Урматтуу жамаат. Акыры азап боло турган болсо, дүйнө 60 жыл экен. 60 жыл жыргалчылыкта жашап, түбөлүктүү азап боло турган болсо, ошол азаппы? Ошол жыргалчылык жыргалбы? Өтүп кете турган дүйнөдө. Же болбосо, бир аз кыйналып, бир аз убагында намазыбызды окуп, туура түз жашап койгон болсок, түбөлүктүү жаннаттагы рахаттан өткөн рахат барбы? Жараткан Аллах Таала ар бирибизди мына ошол ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Адамдар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Ибадатта ар бирибизди бекем кылсын. Максатын билгендерден, эмне үчүн жаралганын билгендерден кылсын. Туулган күн маанилүү эмес. Кээ бирөөлөр бар. Туулган күндү ресторанда башкада тоскондор. Туулган күн маанилүү эмес. Эмне үчүн туулганыбызды билген маанилүү. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsanlar менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Максатыбызды унутуп койбостон, Кудайдын ыраазычылыгына журкайлы. Фафирру илаллах. Аллага карап журкагыла. Инни лакум минху назирун мубин. Мен сиздерге жараткан Аллах Таала тарабынан ачык айкын эскертүүчүмүн.